Мен парламентаризмди дайыма жактап келем. Анан өзүм дагы жогорку кеңеште ачык парламент деген жумушчу топтун OGP деп коет, Open Government Partnership. Биз ошол атайын биригип парламентаризмди өнүктүрөбүз деген мындай чоң бир топтун башчысымын да. Анан негизи мен парламентаризмдин продуктусу десем болот да. Себеби дегенде журналист катары эч кандай саясатта жүрбөй эле, анан журналистикадан түз эле парламентке келип, анан вице-спикер болуп, аялдардын өкүлүнөн, журналистиканын ичинен келген ошол шанс парламентаризмде гана болот да. Эгерде бир округтан болсо, анда болбой калат. Ошондуктан мына келе жаткан референдумда дагы, элге түшүндүрүп атканда дагы парламентаризм деп жатам. Себеби дегенде бул биринчиден аялдар, экинчиден жаштардын өкүлү, үчүнчүдөн жана этникалык азчылыктар дейбиз. Төртүнчүдөн эми мындай профессионал, бирок каражаты жок, олигарх эмес катмар үчүн парламентке жол ачылышы керек.